Саламатсыздарбы? Бүгүнкү англис тилинин ассимиляция деген сабагы. Мен баардыгын жазып койгом. Мына T, анан G. Мына Y да мында. Ошол don't you деп жазылган болсо, мына акыркысы D, T. Анан кийин башталыш тамгасы Y болуп атпайбы? Мындай транскрипциясы турат го. Ошолдой сөздөн кийин Т тамгасынан кийин ушундай Т тамгасынан кийин мындай ай тамгасы келип калсачы, Ч болуп калат да, ушул экөө биригип don't you болуп калат. Донча эле деп койсо болот. Анан көбүнчө Т тамгасынан кийинки келгендер өзгөрөт. Андан кийин К тамгасы дагы, К тамгасы дагы мындай жумшагыраак эмес, ошон үчүн К мына К тамгасы да турабы, С. Бирок окулганда card болуп окулат. Мына К тамгасы болуп окулуп атат card. Т тамгасынан кийин card болуп окулган болсо, К тамгасы К болгон тамга окулган болсо, Т тамгасы К болуп өзгөрүп калат да кайрадан элечи. Бул жерде Т жазыла берет, бирок айтылганда credit card болуп калат. Андан кийин НДВ, NDV, NV болуп калат. Мына мисалы үчүн sandwich. Мына бул ушул тамгалар жазылган болсо, буну биз Ндан кийин Д, sandwich деп отурбастан эле жумшак кылып sandwich деп айтып коюшат да буну. Sandwich. Мына бул жагында ушундай жазылып калган. Американ англис тили аябай жумшак, сүйлөгөнгө ыңгайлуу болуш керек да. Британиянын англис тили болсо, ал жакта көбүнчө Т тамгасын көбүрөөк айтат, жумшак айтылбайт. Американ англис тили аябай жумшак, кулакка жагымдуу угула турган болуш керек. Ошон үчүн алар don't you, credit card, sandwich деп айтышат. Британияныкы болсо don't you, credit card, sandwich деп эле ушундай сүйлөшөт. Кичине кулакка жагымсызраак.